Assalamu alaikum. Жөтөлдүн сезону башталып, жөтөл кыйнап жатабы? Анда акырына чейин жакшылап мени угутуңуз. Мен өзүмдө дагы бронхит бар, хронический бронхит. Өзүм нелерди колдонуп жакшы болом жана кандай каражаттарды колдоном, кайсыны силерге сунуштай алам. Биринчиден, жөтөлдү аяктата турган черный тиминдер, черный тимин майлары. Булар бир аз ачуурак болот, бирок жөтөлгө ушу майы жакшы. Жөтөлгө майы жакшы. Андан кийин черный тимин капсуласы. Булар иммунитетиңизди көтөрүп, ошол ооруга, микроб бактерияларга каршы күрөшөт, аларды жок кылат. Анан иммунитетти чыңалтат дагы, башка организмди кубаттаганы ушулар жакшы жардам берет. Андан кийин мондой сироптору, булар то есть спрейлери, булар жеңил желпиге, ушулар жакшы. Андан кийин адрахиттин мунусу дагы өтө пайдалуу. Жаш балдарга дагы кетет, 2 жаштан өйдөгө. Мондай адрахиттин майлары. Булар кадимки натуралдуу нерселерден жасалат, натуральный майлар. Мисалы үчүн черный тимин, кызтар хинт, ошого окшогон майлар. Андан кийин иммунитетти көтөрүп, инфекция, бактерия, вирусту жок кыла турган натуральный антибиотик бул кызтар хинт, ушул да жакшы. Мен өзүм кайсынан жакшы болгом жана кайсынан жакшы болом. Бронхит деген нерсе бул хронический, дайыма козголуп тура турган нерсе. Ошо козголгон учурда кайсын десем мага жакшы жардам берет. Албетте, от кашля. От кашля алихербтин продукциясы. Бунун составы мед бар, имбирь, корица, черный перец, оливковое масло, куркума, тимян бар. Бул кургак жөтөлгө, астма, бронхитке, анан какырык чыгаруучу, хрипке, простуда эмеге, ооздогу инфекция, бактерия, микробторду өлтүрөт, бактериялар жок кылат, анан тамактын эмесин жеңилдештирет, жумшартат тамакты. Дем алууна жакшыртат, бронхит ошо дем алуу жактарга натуральный антибиотик болуп эсептелет. Ушул дагы өтө жакшыларынан бири. Андан кийин майздардан болсо, нол майздар жакшы, тамакка сүйкөй турган. Ошол, оорубаңыздар, ден соолукту караңыз.